Москва шаарындагы мекендештер үчүн бардык шарттары бар. Жаңы технологиялар менен жабдылган Medical Amir аттуу клиника өз ишин баштады. Бизде уролог, хирург, травматолог, гинеколог, невропатолог, лор, терапевт, педиатр, стоматолог, дерматолог, косметолог жана УЗИ өз кызматтарын көрсөтөт. Ошондой эле бизде балдар үчүн атайын стоматолог, уролог иш алып барат. Сүннөткө тургузуу кызматы дагы бар. Жаңы технологиялар менен операциялар жасалат. Геморрой, паховая грыжа, атерома жана папиллома лазер жолу менен алынат. Тартынбай келе бериңиздер. Биздин дарек Метро Марино, улица Новочеркасский, бульвар, дом 51. WhatsApp жана байланыш номерлер +795 752 42 84, +795 750 49 84, +767 108 40 84. Клиника Medical Amir. Садыр Жапаров шконун башкы катчысы Чжан Минди кабыл алды. Президент Садыр Жапаров бүгүн Шанхай кызматташтык уюмунун башкы катчысы Чжан Минди кабыл алды. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматынан билдиришти. Шконун алкагында өз ара аракеттенүүнүн артыкчылыктуу багыттары, уюмга мүчө өлкөлөрдүн аймактык коопсуздукту камсыз кылуу, соода-экономикалык жана маданий-гуманитардык чөйрөлөрдөгү кызматташтыгын мындан ары өнүктүрүү боюнча пикир алмашуу болду. Президент Садыр Жапаров шконун эл аралык ысык көл марафонуна колдоо көрсөтүп катышканы үчүн ыраазычылык билдирип, мындай спорттук иш-чараларды өткөрүү элдердин ортосундагы достукту жана өз ара түшүнүшүүнү тереңдетүүгө, ошондой эле шконун эл аралык аренада позициясын көрсөтүүгө чоң салым кошуп жатканын баса белгиледи. Мамлекет башчысы Кыргызстан шкога катышуусуна өзгөчө маани берерин жана уюмга мүчө мамлекеттер менен өз ара аракеттенүүнүн бардык чөйрөлөрүндө мындан ары да кызматташууну тереңдетүүгө даяр экенин белгиледи. Кыргыз тарап шконун алкагында абдан талап кылынган жана маанилүү сунуштарды жүйөлүү жана негиздүү илгерилетүүдө, тактап айтканда аймактык коопсуздукту камсыз кылуу, терроризм, экстремизм, баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүү жана транс чек аралык уюшкан кылмыштуулук менен күрөшүү максатында Бишкек шаарында эл аралык уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшүү борборун түзүү иштерин аягына чыгаруу зарыл. Ал Кыргыз тарап бул борборду түзүү маселесин талкуулоо үчүн шкуга мүчө мамлекеттердин ведомстволор аралык делегацияларынын консультацияларын уюштуруунун үстүндө иштеп жатканын баса белгиледи. Ошону менен бирге Садыр Жапаров кибер коопсуздукту камсыз кылуу боюнча биргелешкен чараларды күчөтүүнү, ошондой эле эл аралык маалыматтык коопсуздук чөйрөсүндө кабыл алынган документтерди практика жүзүндө ишке ашырууну белгиледи. Шконун алкагында кызматташуунун негизги артыкчылыктары катары Кыргызстан бардык жетишилген макулдашууларды, ошондой эле кол коюлган документтерди практика жүзүндө ишке ашырууну каарайт. Мындан тышкары мамлекет башчысы натыйжалуу финансылык механизмдерди түзүү процессин улантуунун маанилүүлүгүн белгиледи. Атап айтканда, сөз экономикалык долбоорлорду ишке ашыруу максатында шконун өнүктүрүү банкын жана шконун өнүктүрүү фондун түзүү жөнүндө болуп жатат. Ошондой эле транспорттун бардык түрлөрү менен ташуунун сапатын жогорулатуу боюнча биргелешкен иштерди улантуу зарыл. Бул багытта Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу долбоорун тез арада практикалык ишке ашыруу абдан маанилүү деп эсептелинет. Шконун реформалоо маселесине токтолуп, президент шкога мүчө мамлекеттердин башчыларынын кеңештин шконун ишмердүүлүгүн өркүндөтүү жөнүндө чечимин ишке ашыруу максатында уюмга мүчө мамлекеттер тарабынан уюмду андан ары реформалоо сунуштарын иштеп чыгууга киришкендигин белгиледи. Кыргыз тарапта бул процессти колдойт жана биздин уюмду ар тараптуу өркүндөтүү боюнча зарыл иштерди кылдат изилдеп, биргелешип жүргүзүүнү маанилүү деп эсептейт деп баса белгиледи Садыр Жапаров. Өз кезегинде шконун башкы катчысы Чжан Мин Кыргыз тарапка жылуу кабыл алуу жана эл аралык спорттук аренада абдан популярдуу болгон шконун эл аралык ысык көл марафонуна катышуу мүмкүнчүлүгү үчүн ыраазычылык билдирди. Чжан Мин ошондой эле мамлекет башчысына шконун катчылыгынын жүргүзүлүп жаткан иштери, шконун алкагында бардык тармактар боюнча өз ара аракеттенүүнүн абалы жөнүндө ар тараптуу маалымат берди.
Шкунун башкы катчысы президент Садыр Жапаровдун жетекчилиги астында Кыргыз Республикасынын уюмдун ишмердүүлүгүнө карата мамилеси жогору баалады. Бул шкунун алкагындагы тилектештиктин, биримдиктин жана ынтымактыктын жогорку даражасы болуп саналат. Ал белгилегендей, Кыргызстан түрдүү программаларга активдүү катышып, уюмдун өнүгүшүнө көмөк көрсөтүүгө чоң салым кошуп келет. Ошону менен бирге Чжан Мин катчылык шкуга мүчө мамлекеттердин башчыларынын чечимдерин ишке ашырууга көмөктөшүү жана координациялоо боюнча аракеттерин уланта берери турганын ишендирди. Тараптар шкунун ишмердүүлүгүнүн бардык негизги аспектилери жана анын келечектүү багыттары боюнча шкунун алкагында жемиштүү кызматташууну мындан ары да чыңдоого үмүт артышты. Булак супер кечи. НАТО менен байланышкан акыркы келишим. Россия алакага биротолуу чекит койду. Россиялык журналист Кирилл Стрельников аталган келишимдин тарыхына токтолуп, андан чыккан Россиянын кийинки кадамдарына себеп салган. Материалды РИА Новости жарыялады. Европадагы кадимки куралдуу күчтөр тууралуу келишим Советтер Союзу кыйраганга чейин 1990-жылы түзүлгөн. Ал мезгилде батыш менен өнөктөштүк туу чокусуна жетип, Варшава келишимине кирген мамлекеттердин блогу бар эле. Аталган документте Варшава пакты менен НАТО мүчөлөрүнүн ортосунда түзүлгөн күчтүүрөөк аскерий блоктун алсызыраагына кол салуу мүмкүнчүлүгүн жокко чыгарууга каралган. Болбосо кесипети өзөктү курал колдонууга чейин жеткирмек. Мындан улам келишимде айрым куралдын түрү белгилүү бир сан менен чектелген болчу. Бул курал-жарак эки тарапты бөлүп турган Атлантик океанынан тартып Урал тоолору, Урал дарыясы жана Каспий деңизине чейин жайгашмак. Бул аймактагы куралдын саны да эки блокто бирдей болушу керек. Келишимге ылайык СССР өз өнөктөштөрү менен өз аймагына аскер техникасынын санын алып, анын даярдыгын текшерүү үчүн НАТО инспекторлорун киргизүүгө милдеттендирилген. Стратегиялык өнөктөштүктүн өз куну болот эмеспи? Көп өтпөй СССРда Варшава келишимине кирген өлкөлөрдүн блогу да кыйрады. Мындан пайдаланып, Досиге кирбеген Латвия, Литва, Эстония, алардын артынан Чехия менен Словакия, Венгрия, Румыния жана Болгария ай буйга келбей НАТОго кошулуп кетишти. Натыйжада келишимде көрсөтүлгөн курал-жаракка ээлик кылуу боюнча НАТО Россиядан артыкчылык кылып озуп кетти. Түндүк Атлантикалык альянс муну ал ишемдик деген жок. Мындан улам 1999-жылы Стамбулда өткөн конференцияда Россия өзүнүн макамын калыбына келтирүү үчүн досиеге тийиштүү өзгөртүүлөрдү киргизүүнү талап кылды. Бирок НАТОнун айрым мамлекеттери аны ратификациялоодон баш тартса, Латвия, Литва жана Эстония деги эле келишимге кошулбай турганын билдирди. Натыйжада Россия 2007-жылы Венада Довсе мүчөлөрүн чукул чогултуп, Латвия, Литва жана Эстония кошулбастан НАТО ээлик кылган курал Россияныкы менен теңдештирилбесе, бир катар талаптар аткарылбаса, келишим маанисин жогото турганын жар салган. Булак Назар Ньюс кечи. Трамп Украинадагы жаңжалды 24 сааттын ичинде токтотууну убада кылды. АКШнын мурдагы президенти Дональд Трамп президенттик шайлоодо шайланып калса, Украинадагы жаңжалды 24 сааттын ичинде токтотууну убада кылды. Бул тууралуу ал CNN телеканалындагы Тоун Холл программасынын катышуучуларынын суроолоруна жооп берип жатып билдирди. Трамп утуп же жеңилүү категорияларында эмес, резолюция категорияларында ойлонорун баса белгиледи. Мен баары орустар менен украиндердин өлүмү токтотулушун каалайм. Мен муну 24 сааттын ичинде жасайм деп ишендирди. Муну так кантип ишке ашыруу ниети тууралуу айтып жатып, Трамп Россия Федерациясы менен Украина президенттери Владимир Путин жана Владимир Зеленский менен жолугарын айтты. Алардын ар биринин өзүнүн күчтүү жана алсыз жактары бар. Ал 24 сааттын ичинде чечилет, бүтөт деп жыйынтыктады саясатчы. Булак Назар Ньюс кечи. Кыргызстанда самокат тепкен жаран адамды сүзүп кеткен учурда жоопкерчилик каралабы? Акыркы учурда Бишкек шаарында электросамокат тепкен адамдардын саны арбыды. Жарандарыбыздын пайдалуу транспорт түрү менен кала аралап жумуш бүтүрүп жүргөнү жагымдуу көрүнүш. Бирок ошол эле маалда электросамокаттан кырсыктап калган жарандар дагы жок эмес. Пайдалуу кеңештирмөгөндө самокат тепкен жарандар адамдарды сүзүп, ден соолукка залал келтирсе, жоопкерчилик караларына кызыгып, жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгына кайрылып сурап көрдүк.
Эгер электросамокат тепкен жаран жолдон чыгып кетип адамды сүзүп кырсыкка кабылса 5500 өлчөмүндө айып пул төлөйт. Мындан тышкары жабырлануучунун дары-дармектеринин чыгымын толуктап берет. Ал эми жолдон тышкары, мисалы сейил бакта болсо, бөөдө кырсык катары каралып, ал учурда эки тараптын сүйлөшүүсү же сот аркылуу маселени чечип алышат. Тагыраагы жабырлануучунун дары-дармегинин чыгымын төлөп беришет деп билдирди башкармалыктын маалымат кызматынын жетекчиси Байказы Айтики Улуулу. Ошондой эле ал учурда жол кыймылынын коопсуздугу эрежелерине өзгөртүүлөр киргизилип жатканын, анда самокаттагы караларын кошумчалады. Жол кыймылынын эрежелеринин пункттарына өзгөртүүлөрдү киргизүү каралып жатат. Себеби буга чейин аталган эрежелерде самокат каралган эмес дейт ал. Булак Суу Беркежи.